Борбор калаанын Ак Ордо 3 конушунда 169 маршрутканы артынан келип сүзгөн ири жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Адам өлүмүн алган бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Айдоочунун 32 жашта экендиги айтылды. Эске салсак, кечээ 19-июлда Ак Ордо 3 конушунда жүргүнчүлөрдү салып жаткан 169 маршрутканы Скания үлгүсүндөгү жүк ташуучу ири автоунаа артынан келип сүзгөн. Мунун кесепетинен бир киши көз жумган, 23 адам ооруканага кайрылган. Алардын 12си дарылоо үчүн жаткырылды. Айдоочу мурдараак саатына 30 чакырым менен келе жаткандыгын айткан. Президент Садыр Жапаров араб өлкөлөрү менен Кыргызстандын ортосунда визасыз режимди киргизүүнү сунуштады. Ал мындай демилгени Борбор Азия булоңундагы араб мамлекеттердин кызматташтык кеңеши саммитинде көтөргөнүн маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчынын айтымында транспорттук логистикалык байланыштарды, анын ичинде темир жол жана аба каттамдардын кеңейтүү аймактардын ортосунда товарлардын, капиталдын жана адамдардын кыймылын жеңилдетет. Бул сооданы гана стимулдаштырбастан маданий алмашууну дагы өнүктүрөт. Мындан сырткары саммиттин катышуучулары 2023-2027 жылдарга багытталган биргелешкен билдирүүнү кабыл алышты. Ислам өнүктүрүү банкынын эксперттик миссиясы 24-28 июлда Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, президент Садыр Жапаров жана мекеме башчысы Мухаммед бин Сулайман Ал Жасар Жидда шаарында макулдашышкан. Президент мекемеге өткөрүп берген долбоорлор боюнча маселени көтөрдү. Алардын эң маанилүүсү Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык программасы жана Ысык көл айланма жолун куруу. Мухаммед бин Сулайман Ал Жасар бардык долбоорлорду жылдыруу анын жеке көзөмөлүндө экендигин белгиледи. Кыргызстандын жараны Аскар Кубанычбеков атайын операцияга катышканы үчүн мекенинде 10 жылга соттолду. Ал Россиянын бийлигине кайрылып, жарандык берүүнү өтүнүүдө. Эрте агенттиги андан интервью алды. 31 жаштагы кишиге 2 инстанциянын чечими чыгарылган. Учурда ал жогорку соттун өкүмүн күтүп жатат. Кубанычбеков 2023 жылдын январь айында атасынын ооруп калгандыгын угуп, Кыргызстанга келгенде атайын операцияга катышкан деп камакка алынган. Сотто ал согуш талаасында өз ыктыяры менен барганын, Россиянын жарандыгын каалап жүргөндүгүн билдирген. 16 майда ал соттолгон. Кубанычбеков Россиянын бийлигине кайрылып, ал жарандык берүүнү өтүндү. Бул нерсе келечекте аны Россия Федерациясында которууга, андан ары бошоого жардам берет деп үмүт кылууда. Мамлекеттик думанын депутаты жана Эрте телеканалынын «Своих не бросаем» долбоорунун жетекчиси Мария Бутина Кыргызстандын жараны кабыл алган окуя жөнөкөй эмес экендигин белгиледи. Мында биринчи тапшырма Аскар Кубанычбековго Россиянын жарандыгын берүү болуп саналат. Аскар бүгүнкү күндө чет элдик жаран болгондуктан биздин кийлигишибиз эл аралык мыйзамдарга туура келбей калат. Буга байланыштуу мага Аскардын кайрылуусу келип түштү. Ал тышкы иштер министрлигине дагы Россиянын жараны болгусу келгендигин жазган. Анын мындай каалоосун биз албетте колдойбуз. Эгерде анын учурда кайда экендигин эске алсак, мындай маселени чечүү оңой эмес. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө эң реалдуу жолдордун бири, деди депутат. Аскар маегинде улуту кыргыз экенин, бирок өзүн россиялык катары эсептей тургандыгын айткан. Анын чоң атасы 2-дүйнөлүк согушка катышып, Берлинге чейин жеткен.